Сразу вот форточканы откроем и nimalarini ko'ramiz, dokumentlerini. Адина Каримова көп жылдардан бери Ош облустук кургагычка каршы борборунда эмгектенип келет. 2020 жылдан бери ал борбордун ооруканасына жата турган бейтаптардын оору таржымалын электрондук түрдө толтуруп жүрөт. Электрондук медициналык картасы киргизилгенден бери бейтапка да, биздин каарманыбызга да жеңилдиктер болгон. Кагаз менен иштегенибизде вактыбыз көп болунарды да кете арыды. Азыр компьютер менен 3 минута уже история ачып атабыз да. Сразу больнойларга легче, нам тоже легче. Хорошо, да кагаздар кетпейт. Барысы компьютерде катталып калат. Ошолор жакшы болду бизге. Электрондук медицина картасынын санари форматы оорукананын ичиндеги врачтарды, медайымдардын, лаборанттардын жетекчилерди бири-бири менен онлайн режимде байланыштырып, алардын ортосунда өз аракеттенүүгө көргөн жумуш убактысын кагаз менен алектенүүгө кыйла азайтты. Бизде снимокты колуна көтөртүп бербейбиз, мына жерден тартабыз дагы прямо врачтын компьютерине барып түшөт. Наркы окошканын нарагын жабып, биз экинчи болуп бул айнекти ачып, сбор анализди алабыз. Ушунун баары бума кагаз жүзүндө ишке ашчу. Кагаз менен болгондо бир жазылган жериңе 2 жолу жазып, ора болот элек. Азыр бир эле результатты бир электронный түшүрүп коебуз. Ал бизге дагы көрүнөт, врачка дагы көрүнөт. Оңой болду. USAID-тин кургагучукту айыктыруу долбоору техникалык жардам менен киргизилип жаткан электрондук медициналык картанын эң негизги артыкчылыгы кургагучукту эрте аныктоо, дарылоо жана дарылоонун тынымсыз көзөмөлүн талап кылган дарт болгондуктан эми мед кызматкерлердин үнөмдөлгөн иш убактысы бейтаптарга багытталууда. Ар бир келген пациент ооруларга өзүнчө электрондук карта ачылып, ошол эле учурда лабораторияга кошумча изилдөөлөргө бири-бирине айкалышкан жактары биз үчүн өтө ыңгайлуу, себеби дарыгерлердин кагазды көтөрүп лабораторияга чуркап, андан сырткары рентгенге чуркап, ушундай болсо мурда азыр жок. Өзүнүн иш бөлмөсүндө отуруп эле тийиштүү жактарга кошумча изилдөөлөргө жөнөтүп, жыйынтыктарын кайра өзүнүн иш бөлмөсүнөн эле компьютерден алып, ооруларга өз учурунда дары-дармектерди жазганга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Дагы бир белгилей кете турган нерсе облустук кургагычка каршы күрөшүү борборунун консилиумунун ишин онлайн режимге өткөрүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Эми электрондук карталардын жардамы менен райондук фтизиатрлар облустук борборго келбестен эле өз иш ордунда бейтаптардын оору таржымалын, лабораториялык анализдердин жыйынтыктарын, рентген сүрөттөрүн көрө алышат. Жумагүл Закирова, Бектур Иманалиев, Ош шаары.